Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз силер менен кайрадан Бактыгүл Султанбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жапайы канаттуулар. Биз сабакта жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз. Жапайы канаттуулар жөнүндө кыскача маалымат алабыз. Ой жүгүртөбүз, суроолорго жооп берүүгө машыгабыз. Жапайы канаттууларды көптүк санда атап. Кыргыз тилинде балдар көптүк санды лар мүчөсүнүн жардамы менен уюштурабыз. Лар мүчөсү уланган сөздөр кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Эмне бүркүт, эмнелер бүркүттөр. Эмне сагызган, эмнелер сагызгандар. Эмне үкү, эмнелер үкүлөр. Эмне көкөк, эмнелер көкөктөр. Эмне тотугуш, эмнелер тотугуштар. Эмне өпүп, эмнелер өпүптөр. Демек балдар, кыргыз тилинде ким деген суроону адамга гана берерибизди дагы бир жолу эске салып коелу. Балдар, эми бүркүт. Бүркүттүн шаңшыганын угалык. Сагызган. Сагызгандын добушун угалык. Үкү. Үкүнүн добушун угалык. Үпүптүн добушуна көңүл бөлөлүк. Кийинки куш бул күкүк. Күкүктүн добушуна көңүл бөлгүлө балдар. Кийинки куш тотугуш. Куштар уя салат. Жапайы куштар уя салат. Алар үй канаттуулары сыяктуу эле балапан басышат. То есть они, как и домашние птицы, выводят своих птенцов. Курт-кумурскалар, демек, көпөлөк, чымын, айлан көчөк, ийнелик, комуз жана башкалар курт-кумурскалар. Бул аска. Текстке кунт коюп көңүл бөлгүлө, жакшылап уккула, дагы бир жолу окугула, андан соң тапшырмаларды аткарабыз. Жапайы канаттуулар. Жапайы канаттуулар токойдо, тоодо жашайт. Алар абдан кооз, канаттары ар түстүү. Алар уя салышат, балапан басышат. Бүркүт аскаларга уя салат. Ал абдан бийик учат. Көзү абдан жакшы көрөт. Сагызган, үпүп, үкү жана көкүк токойдо жашайт. Алар курт-кумурска жешет. Тотугуш абдан кооз. Аны сүйлөгөнгө үйрөтсө болот.
аларды үйдө да багышат. Жапайы канаттууларды коргоо керек. Дагы бир жолу окугула балдар. Даяр болсоңор, тапшырмаларды аткаралы. Жапайы канаттуулар кайда жашайт? Короодо, токойдо, тоодо, токойдо, тоодо, айылда. Туура жообу. Жапайы канаттуулар тоодо, токойдо жашайт. Бүркүт кайда уя салат? Аскаларда, токойдо, короодо. Туура жообу. Бүркүт аскаларда уя салат. Кайсы канаттуулар токойдо жашайт? Чабалекей, карга, сагызган, күкүк. Күкүк, үпүп, тоту куш, чаргарга. Сагызган, үпүп, үкү, күкүк. Туура жообу. Сагызган, үпүп, үкү жана күкүк токойдо жашайт. Жапайы канаттуулар эмне кылышат? Учушат, чуркашат, ойношот, укташат, уя салышат, балапан басышат. Туура жообу. Жапайы канаттуулар уя салышат, балапан басышат. Кайсы канаттууну сүйлөгөнгө үйрөтсө болот? Кана балдар, кандай деп ойлойсуңар? Туура, тоту кушту сүйлөгөнгө үйрөтсө болот. Келгиле балдар, ырга көңүл бөлөлүк. Бүркүт. Канаттуунун кыраны, тырмак, тумшук куралы. Көзү көрсө түлкүнү илбей карап турабы? Самая сильная из птиц. Его орудие – это его когти и клюв. Если вдруг увидит лису, она обязательно ее возьмет. Бул ырды көркөм окууга машык кыла балдар. Кийинки тапшырма. Филвордтон жапайы канаттуулардын аттарын тапкыла. Биринчи сөздү мен таап берип жардам берейин. Бүркүт. Кана, кийинки сөздү таптыңарбы балдар? Туура, сагызган. Андан кийинки сөз күкүк. Дагы кайсы сөз таптыңар балдар? Үкү, туура. Дагы үпүп. Тоту куш. Азаматсыңар балдар. Келгиле эми сабакты жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Жаңы сөздөрдү өздөштүрдүм. Жапайы канаттуулар жөнүндө кыскача маалымат алдым. Ой жүгүрттүм. Суроолорго жооп берүүгө машыктым. Үй иши. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерине жазып ал жана жатта. 76 беттеги тексттин суроолоруна жооп жаз. Ошону менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.